Ар бир үй бүлөдө киреше булагы болуш керек. Биз бүгүн дал ушундай үй бүлөлөрдүн бирөөсү менен таанышабыз. Алар колөнөчүлүктү өзүнүн үй бүлөсүнүн негизги киреше булагына айландырган. Саламатсыздарбы? Бул Элеттеми. Бул ирет биз Ала районунун Кабылан көл айылындабыз. Ош шаарынан бул жолду 110 чакырымды түзөт. Коңурдөбө тоосунун этегинде деңиз деңгээлинен 1690 метр бийиктикте жайгашкан. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул жерде илгери чоң көл болуп, ал көлдө кабылан жашаган экен. Ошондуктан да жаратылышы кооз бул жер Кабылан көл деп аталып калган. Дал ушул айылда биздин каармандар Айгүл эже менен Абдымомун экеде жашайт. Аны өзүм жип жүрсөм, өзүм токсам убакыттан көп кетет. Ошого эртеңки бүрсүңкү деп келген заказдарга ошо неме кыла коебуз да. Бала чакасы менен түрөт да. Жипти алып келип берип коем, таштап булар түрө берет. Кыз бала турмушка чыксаңар, төрөйсүңөр, жемпир токуп, пайпак токуп берсеңер, өзүңөргө пайда болот, базардан сатып алгандан көрө. Де ошо Насирдинбекова биз эчкебиз көп неме кылган. Анан биздин класстан ошо мен көбүрөөк кызыгат экем да. Өзү жанынан материал алып келип берип, мынаны тигип бер, бүткөнү меники, үйрөнгөнүң сен үчүн деп көбүнчө ошо эжекебиз жакшы колдогон. Анан ошодон баштап пайпак токуп, неме кылып, анан айткандай мен турмушка чыгып төрөгөндө өзүм ток берчү болдум. Ол эжеке жакында өтүп кетти, 80 жаштан өтүп. Постоянно көчөдө көргөндө ушул убакка чейин Пирматова дейт эле. Пирматова жасап атасың, таштап койдуңбу деп фамилияман чакырат эле ар дайым. Агай дагы анан күйөөсү дагы мугалим эле, Закиров Пати деп. Аны агайыңар дейт эле, постоянно эч жатын айтпайт эле. Ушул эжекенин үлгүсүн алсак дейт эле, өтө сонун эжеке эле да. Үй бүлө курганыңызга канча жыл болду? 79-жылда. 79 бери жерден бересиз. Мачыга айтыш керек, алиги мен шопур болуп кетип, командирге көп кетип калчу элем. Онда районда иштейт элем. Ошол маалда жерден бере албай калдым. Ошондо балдарым майда эле. Ушу баламы путум менен тербетип, анан ошо кайра агайларым жибап келип берет эле да. Ушуну жасап бер, ушуну. Общий үй бүлө менен качандан бери бирге жасап калдыңыздар? Ошол 80-жылдан бери эле бирге жасап. 80 жылдан бери. Балдар кыздар качан аралашты? Балдар кыздар чоңойгондон аралашты. 82. Ол уул бала. Ол ошо анча-мынчаларын алып кел десек, алып келип турат, Ошко барып, жаш 4-чү класста Ошко барып келчү эле. Базарга барган мешит барып жүрүп. 4-чү класста барып келет. 4-чү класста барып келет. Онда мына жолубуз жок, ат жол, пешком барып, пешком келет эле. Элик бир менен, эшек менен барып неме алат элек. Ана баланын алдында түшсеңиз. Одан кийин кызым 83. Ол ушу 3-чү класска баргандан баштап неме ала баштады. Жип түрөп, апасы ошондой жардам берип неме ала баштады. Канча уул, канча кыз бар? 3 уул 3 кыз. 3 уул 3 кыз. 3 уул 3 кыз. Не деди атына? Жастык. Курак жастык. Жала курак жастык. Канча турат эми? Бир жубу 2 данасы 300 дедик. 4-ө 700. Эми мен өзүм материал алып сатсам. Материалдын ичинде. Анан материалын алып берсе, кол акымы алам, мына бир жуна 150-тен алам. Мына бир үйдө бир кызым бар, мен мына шырдакты оюп таштап коем. Ол кызым ошо чекелерин мына кара менен мына кызылды туташтырат да. Анан мына чекесиндегилери жөрмөй кыргызча. Имергич басылат. Имергич басылат, ошондой неме кылат. Ошо кыздарым. Балдарча? Балдарым бая алып келген жиптерди түрүп берет. Эгер кийиз кыла турган болсом, кийизди жасашат, бая тартышып, жасашат. Азыр мына эми? Бул шырдак, ошо кийиз азыр өзүбүз кийиз кылбай калдык, базардан Карабалтадан кийиз алдырабыз. Алдырып анан мынантип мен өзүм оюп берип коем. Оюп берсем, мына кызым менен жашылды кызым туташтырат. Эми жайындасы жайлоого чыгып кеткенге чейин кышым мен ушундай иш кылам. Жайындасы жайлоого чыгып кетсем. Жайындасы жайлоого чыгасыздар? Уйса, песап. Жайындасы самалчылар келип сүт ичет, бейни сүтүн. Бен сайын, муди сайын, бадын кылам. Демек колоночулуктан сырткары мал чарбачылыгы. Мал чарбачылыгы. Уй сайыбыз, бес айыбыз, самал. Сиз анда шырдак менен мал чарбачылыкта экенсиз, Ошо шырдак. Нелерди жасайсыз? Шырдак жасайсыз, уй сайсыз? Уй сайын, бей сайын. Бей сайсыз? Сүт тартат. Сүт тартып, сүт уйтам. Айран уйтат, сүрмө кылат, курут кылат. Курутtu ушу кызым тымылыктайт, постоянно жайым менен. Жана биз ичкен ширин курут сизден жасалган. Ошо курутtu, ошо кыздар.
Демек сиздерде кыздын иши, уулдун иши деген бөлмө жок экен да? Бөлмөй Бәрі кете берет. Мен ушинтип заказга кетип калсам, жаңы эркек балам нан жабат, камыр кылат. Бири-бирибизге мындай неме кылбай, мындай мамилелешип, неме кылабыз да. А сен кеттиң, мен кеттиң болбойт. Эгер мен ишим чыгып калса, мен кетем, балдарды булгарайт, тамагын кылат, нанын жабат. Мурун кирди колго жууп коет эле. Азыр кил машина бар. Азыр эми кир машина бар, кирге салып жууп. Үй-бүлөлүк жоопкерчилик бардыгында бар экен да? Бардыгында. Эң сонун. Анан мен мына эркек балдарым бул эркектин гана ишин кылат деген болбойт. Ошо эркек балдарыма дагы үйрөтүп койгонмун, жасай беришет. Отуруп алып мынаны шыры десем, эркек балдарым шырый берет. Мынага кызыл немеге сары мергич басам, мынау жашыл менен немеге пушту мергич басам, ошо түсүнө карап мындай. Даяр кылып берсем апам баса берет да. Ушундай Сиз бириктирип даяр кылып берет экенсиз? Ушундай даяр. Апаңыз уже имергич басып Имергич жатат. басат. Ойшун өзүм оюп берем. Мына ушул канча сом болот азыр? Мына ул азыр мурун 1200дөн сатат элек, эми азыр 1,5 миңге туура келип калды. Кол эмгек көп экен да? Качырып коюш. Азыр бир эле шырдак 2-3 адамдын колунан өтөт экен да, ошондо туурабы? 2-3 адамдын колунан өтөт. Мен оюп берем, бул бириктирет. Кайра балдарым шырыйт, имергич басат ошондой. Анан эң акыркысын ошо жээктерин, кыйын жерлерин өзүм жасай берем. Жеңил жерлерин ушу балдарыма көрсөтүп коем. Мен бириктирип бербеймби? Мейли. Тартып аласың? Тартып алат. Азыр мынаны Үстүнөн өткөрөсүз. биринчисин үстүнөн өткөрөм, экинчисин астынан. Астынан өткөрөсүз. Сиз узун бир кылып алып туруп бирдей тартып берет экенсиз да? Узун болсаңыз бир мындай жетет да. Достор, жасаса боло турган иш экен. Кире бер. Анан кыркканда сөзсүз 2 адам болбосо, кыркылбайт да, мынандай сантиметрлеп төп кылып кыркпасаң, бири чоң, бири кичине болуп калса, неме төп келбей калат. Анан ушу курактын касиетин аябай жакшы окутканда бири чоңун эжекебиз. Ушундай кыздарыңарга ушундай неме кылгыла деп, илгертен калган ушу бириктирет деп. Куралган куракты. Кыркып койгонду бириктиргенде ошонун немеси чоң экен да. Ошодон куралып кетет. Ошодон куралып кетет деген мааниде. Мен ошо баштаганда ошо экөөбүз баш кошкондон баштап, бул малда илгери союз мал, азырктай жип жок. Әлі камаш, памаш, әлі сөйле турган немелер бар эле. Жеңи бөлөк, этеги бөлөк. Шарттар эски. Эскирген. Ошолордон ушу эң узундан 2 карыш чыгат эле. Калганын ушу 1 карыш бүлсөм. Ошолорду ушинтип алып 1ден 2ден чыгарып алып, анан улап, утуруп, неме кылып, майышка токуйт эле балдарга. Эң узун чыккан. Жипти сиз чыгарып бересиз. Жипти мен чыгарып берем, ошо алиги сөйлө турган немеден. Ол менин милдетим эле. Ол кызыгат келбиз ошондо эле. Ошо малда түнү саат 1ге чейин ошо менен отурат элек да. Ол немали оң тетирилип болот экен, тетирип баштабасаң көп чатышып кетет. Оң жагынан алсаң оңой болот эле. Азыр кандай калды эми? Азыр эми Кудайга шүгүр, азыр жип кеңир экен, базарга барасың, каалаганын аласың, кааласаң кытайский, кааласаң өзүбек. Ирит элек. Неме, Ирандыкы. Жипти канчадан аласыздар? Жип азыр 150 чыгып калды? Бир 100 граммы. 100 грамм 150 болуп калды. 100 Мурун грамм 150. 80, 90, одан 100 болду, азыр 150 чыгып калды. Мисалга бир продукт чыгарыш үчүн, мисалы, ошол жиптен да канча эме кетет? Мисалга Бир майчкан алайлы. Мен канча кеткенде эле билбей калам да, бая бир түгөнгөндө бирин алып келем. 5000дик жүйө алып келип ошону жасап көрдүм да. Кыргыз үйгө чыныктап жасадым, люстра токудум, укпо токудум, ошондо 12.000 болду. 12.000 болуп, дагы бир 2.000, 3.000 чыга турган жүйүм турат да. Ошондо кол акыма теңден ашып түшөт экен да. Машинка канча жыл болду? Мына ошо апам берген себимде. Турмушка чыкканда. Ошол 42 жыл болуптур да. 42 жыл болуп калды. Ремонтка апарам, ошо 1-2 жыл ремонтка апарам, анан болбосо өзүм оңдоп алам. Эски энеңерден калган машинкалар болгон болсо ыргытпагыла. Көрдүңөрбү? Азыр бул үй бүлөгө ушул кичинекей машинка өтө чоң пайда алып келиптир.
Keyinkiniki tışı yaşıl olup da içi kızıl olup kaladi. Budan burak çıkmaydı da ökö düşöt. Budan burak ketpeydi, hiç neme oladi. Misali mınaniki, mına yaşıl. Mına jerge yaşıl bolsa, mına jerge kızıl olup kaladi. Mına kızıldiki uşere gelip kaladi. Mına yaşıl bolganda ortası. Orun almаш болот. Orun almaşat da bu tolk öyle. Ana mışı çekese mına dökölü, mına bölük de. Ana mına şunu tümörü koşup çıkart gidiyor. Mına etki gibi. Мына кошуп чыккан жери, а? Koşkonu şul mına ke. Yendi jerin iki sıra, yenisi jeri mına bir sıra alır, şire. O da mınanı basat, ulama. Ana imerviç basat mına. Odan keyin anam mınanı uşunday bolat dagı. Manda imerviç basıp atırıp mına koşup mınanday ulaydı. Ушуга. Азыр мына уже уланган тура. Ulangan uşunday bolat. Uşunday alsa ana uşunday ulanat. Ana ошондо arkası manda uşulgan beleke. Material bolat da bu haligi Arkalaydı. ança-munçaga neme olup ketpeysiz. Buna жылы pulup ketdi deydi da buna. Ошондо азыр бул эмне болот азыр? Şırdak bulur. Шырдак болот. Bundan bir gözü bundan. Анын бир көзү. Zalgan. Ар бири бөлөк-бөлөк жасалат экен да, кийин бириктирилет экен да. Keyin bir, tört kuşulukta keyin bir. Мына алып ошондой Ha bunu az kol tutapa, canı poduşka tek var. Poduşka üç kuruş oldu. Мына ошо колтоо экен. Aşı tüz olup kaladı keyin. Tüp tüz olup kaladı. Сон. Абдмоун аке менен баарлашып отуруп, өзүм жакшы сабак алдым. Аксакалдын баарын айтчу жакшы кеби бар экен. Сенин ишиң, менин ишим эмес, турмуш курган соң үй бүлөнүн арабасын тең тартыш керек. Себеби турмуш экөөнө тең керек деп айтат. Ошол эле мезгилде Айгүл эже экөө биргеликте жасаган буюмдарды сыймыктануу менен тааныштырды. Куракты курадык. Шырдакты шырыдык дегендей. Эми эмне кыласыз? Эми ошо үстүдө бая токула тургандар бар, аны сайма сайыш керек. Сайма сайганча галс боюнча сүйлөшөй да. Мен билгенден сиздер ошо галс методикасын боюнча окуп келген экенсиздер. Экөөбүз бирге барып биринчи кыялдануу деп кыялдандан баштап сүрөттөрдү калбыз. Эмнени кыялдангансыздар ошондо? Ошондо мен бул кыялданган экен. Бул азыр Айгүл эженин кыялы. Бул Айгүлдүн кыялы экен. Бүт баардыгы. Менин кыялым бар экен, бир экөөлө бар экен. Сиз төртөө экен. Сиз автоуну алышыңыз керек. Автоуну алышым керек. Мал чарба алышым керек. Мал чарба кылыш керек. Алиги парода койлордон алыш керек болуп калганда. Парода койлордон. Анан бак тигиш керек болгон мен. Бак тигиш керек. Алма эмне? Мөмөсү күздө сатабыз деп кыялдануу. Алма бак кылыш керек. Алма ошо неме дыйканчылык ушу күздө мында биринчи кыялданып неме алганбыз да буну. Ойлогонбуз. Мына эмне? Үйбү же мектеппи? Айгүл эже? Үй. Анан алдыларына гүл эгип, күздө баардык гүлдөгөн маал, гүл ачкан маал, үйдүн немеси алды көптүү көрүнөт деп неме кылган. Бул мындай неме токуйт. Көйнөк токуйт. Көйнөк токуйт ушундай. Ошо көйнөктү алып берсең. Бул кыялыңыз орундалыптыр да. Кышы менен ушундай неме токуп сатат. Мына карагылайчы достор. Сонун нерсе. Ушуну айтып берсеңиз, эмне бул максат сиздики экен азыр анда? Мынандай токуп сатам деген неме бар экен. Мындай токуп сатты. Кол өнөрчүлүк аркылуу? Кол өнөрчүлүк аркылуу. Азыр мына акча топтоп ушуга жетиш керек. Азыр мыналарды тигип атат, көрдүңөр, а? 20-жыл 22-жыл 12 декабрга жетиш керек экен ошол. Ошол жетиш керек. Мына баламын өзү ниет кылдык эле, баламын туулган күнү 28-октябрь эле да. 28-октябрь күнү ресторанда той өткөрсөк деген максат кылдык эле. 28-октябрь күнү туулган күнү ресторанда той болду. Кыялданда он жөнүндө өзөк айтып дем алган элек. Анан ошо кыялданды 22-жылы канча жылга да кыялыңарга жетесиңер деген эме буякталган. Уже мына экөөнө жеттик, Кудо кааласа, мыналарга. Ошондо азыр ушунун баарына биргеликте жетип атасыздар да, туура? Биргеликте жетип, баары үй бүлө менен бирге жетип атабыз. Экөөңүздөр элемес, балдарды да катыштырдыңыз. Үй бүлө боюнча. Эң сонун. Кудо кааласа, мына ал күздө бул түшүмө. Ушул малга ушулардан киреше табышыбыз керек да, бардыгынча. Алар топтоп алып, анан кийин ошондо быйыл декабрда буйруса автоуну аласыздар. Ошого жетишибиз керек, Кудо кааласа. Тарбияны бергенде эмне деп берет?
Көбүнчө бирөөнүн акысын жебегиле Алла көбүнчө ошол. Азыр эмнени үйрөндүңөр ошондо ата менен ападан? Ата менен ападан эми көп жашоого көп нерсени үйрөндүк. Мындай көбү сый көрсөтүштү, улун урматташты, кичине заттарды үйрөндүк. Жакында эле баш кошупсуңар. Жакында эле баш коштук. Ата менен апаңар окшогоңор келеби? Ооба, ошол окшогубуз келет. Там апама көп жардам берет. Биз деле ошондой болуп аракет кылып мен деле. Азыртан уже баштапсыңар бул нерсени? Азыр жардам берип. Үйдө мына ушул үй бүлөлүк кирешени көбөйтүүдөгү силердин ишиңер, ролуңар? Биздин ролубуз эми азырынча меники көбүрөөк го. Баягы кенжеме караганда меники көбүрөөк. Ата-энемге жолго жете элекпиз буларга. Апамдарга жардам беребиз, апамдарга. Азыр жайлоого даярданасыңар? Жайлоого даярданабыз. Эми Орозо Куда калса жайлоого чыгып кетебиз. Баарыңар бирге чыгасыңар ошондо? Жок, апамдар чыгат, биз айылда карайбыз. Силер уже үйдү карап каласыңар? Үйдү карап калабыз. Бош убактымда жардам берем, бош болбой калсам өзү кылар. Үйдө көбүрөөк ким тамак даярдайт? Келинчек. Ошондо азыр эмне кылып атабыз? Азыр мантылабыз, бул кесип жайып кесип берет, мен түйүп берем, атамдарга тамак кылабыз, үйдөгүлөргө биргеликте. Алар кол өнөрчүлүк башка нерсени жасагы чейин силер Биз тамак даярдайбыз. тамак ашты даярдап коесуңар. Жайлоодо эмне иш кыласыздар? Жайлоодо ушу уй саайбыз, Саай. сүт тартабыз, ушу сүт бышырабыз, уютабыз, айран кылып. Оны кайра эртеси калтага коюп сүзмө кылабыз. Курут кылабыз. Базарга саткан сатабыз. Күн ысыраак болсо курут кылабыз. Күн суукта кургабай калат. Көктөп кетет. Күн ысыгыча сатып турабыз. Күн ысыганда курут кыла баштайбыз. Көктөбөй жакшы кургайт. Мисалга ошол жайлоого чыкканыңыздар мал чарбачылыгы орто эсеп менен канча киреше алып келет үй бүлөгө? Орточосу бул эми базарга карай, онда элечи. Мисалы бир челек майың мурун былтыр 4,5–5 мың болду. Быйыл канча болот? Мурунку жылы 3,000–3,5 эле. Эми ошого караат мен болот. Быйыл эми өсөт. Өссө Баалар бир аз кымбатыраак. 5 сыр челек алсаң 5 мыңдан болсо 25 мың пул болот экен майныкы. Эми мына сүзмөсү күн ысыгыча эме болуп турат. Утурук сутурлы кетип, өзү прот болуп турат. Кам көсөгүздү алып турабыз. Аны şu немеден баштап, август, сентябрь, октябрдын 15-ине чейин только курут кылабыз аны. Аны сатпайбыз, одан кийин күн ысык болот. Куруткана болот. Аны кышта алып барып сатабыз аны. Мына ушу галс методикасы сиздерге канчалык жардам берди? Галс методикасын үйрөнгөндөн кийин үй бүлөдөгү мамиле башка өзгөрдүбү? Мындай катар менен кететкенде порядка деп. Пландашты үйрөндүңүз. Пландашты алып үйрөндүк. Мурун болсо, бүгүн болсо эртең, койчу деп кетип калат эле. Мына да жакшы экен. Астын алып, кыялданып неме алып койсоң, ошону мындай түшүрүп жазып алсаң, мындай кылам дебедиң беле дейсиң. Өзү айтып койсоң, унутуп калат экенсиң. Кийин эстеп каласың. Окуткан эжекебизден аябай сонун сабак берип, жетерлик кылып сабак берди да, бай Назира деген. Ошол шумдук. Өтө жакшы. Рахмат дедик, өтө сонун жетерлик кылып, сонун мисал келтирип бирөөлөрдө. Ушундай деп аябай сабакты жакшы берди. Анан көбүнчө мурун өзүм чакырчу элем. Азыр быйыл мына экөөбүздү кошо чакырып атат да. Азыр жайлоодон келгенден бери деле 2–3 жолу сабакка барып келдик. Семейный. Кимиси жакшы экен? Жалгыз барганыңызбы же семейдеби? Жок, мен өзүм гана түшүнөт элем. Анан мынаны түшүнбөгөн көп нерселерин бул түшүнүп калды да. Эми тегил окуудан калтырбайм дейт да. Эми өзүңүз жөнөтөсүз окууга. Өз жөнөтө турган болду. Жок, бар түшүнбөгөн эмеми тартынбай да сурап атам ошончо аялдардан. Кече 20 чакты аял болду, 2 эркек болдук. Анан суранып түшүнбөгөнүм сурадым ачык эле. Ушундай дедим. Анан үйдөгү көпчүлүк ишти сиз өзүңүз жасай берет экенсиз да? Жасай берем мен өзүм. Айгүл эжени күтүп да отурбайт экенсиз, башка да кылбайт экенсиз да? Тим эле Айгүл эже да жана өзү да айтып калды. Мен жокто балдарды өзү карайт, тамак ашында башкасына бышыра берет депчи. Ушул нерсе боюнча кичине айтып берсеңиз.
Baldarız kichine. Onda bir oğul bir kızım var ile. Iki oğul bir kızım var. Buna kızım ben sana köp jazadılar. Uyga kelet 2 günde qaytırıp ben alıp ketediler. Yemi qaranat eden var. Yemi onu var ne ama baldarım kichine bulganı olad. Qoy. Odan görekte özüm uydan emal, ular qılay ok atqıla başlaydılar. Birinçini alganda. Birinçisinde çında da sal tuzun kamera qılып olasın, je açık qılasın, je suyu qılып olasın. Bir-iki jasandan öyrənətkesin bardan öyrəndim. Odan gene tuzuguna olup kaldım. 1-2 kilo açtıdan da geyengire. Gelinlerime kabur жүрüp alıp özüm kazan kayandan cevap gördüm. Peçke kendime alıp bazen görüp kalçılam. Aman da ne olat dep peçke nemen tavan keltirip alıp kazandın. Oşa da cevap gördüm. Ana sekinen tandırdan cevap atkanı qarap turçulam ali özüm tandır kızıp berip odan tandırdan jaktım. Birincisinde sal nandı göre kızartıp alıp ne bolsa ola oşoga murunrak albasan keyin kızarıp ketken alsam daha kızarıp karayıp ketediken. Kuy bolat. Kuygönde kap-kara olup kalsa koy dedim. Odan keyin adan sal bozoruna alıp koyup keyin tağı men yaxşına olup kalat. Kuybeyt. Uy jumuşlarının barını öğrenmişsiniz da? Öğrendim. Oşa operasiya olup kaldım. Öğrendiler. Operasiya olunca şeyin başın deytiler de, halbuki sıkı var kadar. Ana oşa etip özüm sızgırıp neme alam. Onda birinci mayısızlıkta 2-3 günge oşka ketken. Onda boz ijağa çatırmayan çıkçılak. Onda gümbür köyleyip jağa atkandan oçaktı çatırın ozuna ap geldim dağı oçağı nemeni kaymak sızdıra başladım. Bir malda kaymağım göp ketip göp sapıran bolbayt. Su kuyuydu belki. Mayını o sörtlenip kesse toktabayt da. Ne bolup kaldı. Anan keyin men oşonda kafkirmenle köyleye verdim. Çömüsmenin altını 2 jol sapırıp koysam bolmok eken. Kichine tögül. Anan biroq çömögösü şu kalağandayla bolupdur. Şekeri demesi. Janda komşularım var, jengelerime aytdim. Kiyinim adı aytpaylarыңыз deydi. Men kaçan sizlerge aytam. Özüme tirgilik kılıp öğreneyince dedim de desem gülüşedi. Onda uydu göre kalıp atılak jaylaga 10 saat. Sağır geç sağır satılak uydu. 3 salsam da paydaladı. Emenki bu kıyla toktar koyna kol 10 soğum gedip alatken de banda alganda işte. İyin tapkanda. İyi. Jelim tartkada da bol. Biz sekin var. Çoyul tartatken onda iyi sinip ketken. Onu şu kançalık tez sansa oşa jakşı eken da. Ya men de bir jıl tartıp көргөм. Yüzü alıştan korkup. Yüzü alamı desem yüzü albaysın anda. Korkpay tartı katты. Oşantip ne balda. Baldar çabaygandan keyin şu uysabay kaldım. Baldar özler jardam bersinler. Barını en balдар kılат. Azırkı balam şeyini dişleyen balam uydu sayt, beyni sayt, ayran sütmeni kılap, kaput ayarlar da ildi de. Oşuğu işin men tavarga ketip kalam. Ana şu sağırlap süt tartam söz. Süt tartmasa kursağım toyboydu. Bu aydap kelip şaşılıp kelip kolda jo'yle men mestan berse kutoşa ne var oturamda. Oldu bir bitti. Süt köp bolsa şu. Sütkanda çay içeyim. 60 litre süt bolsa 2 saat tartam da. 60 litre. Özüň satas barda. Özüm tartam. Anam bolu közgü teň geregile, teňmeten kılşörüm. Açsaňar etkelerde teňmeten jasaýşaby. Negezi Köçüdörler ne deydi? köjüller nime bolýar? Biri ayaldım balası mı o da bizdim bala. Ne olasın desen ana uçuğa turup kalşat. Toradan ne? Yemaçamça ne bolup kalat. Büyürön olgan jakşyken öz bar zaganında. Übüle köneten kerekten. Ököneten gerek. Talap tüzgü geçsin dağı. Geste öz okat kılatlı öz baltar karaytlı deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şunu tegip Kurbanca atkan toyunda nemen algan. Oğuzda. Birinçilik algan rüyanda. Birincini. Özden nemesi var. Oş, sonuna gelme. Keyinkinde
Osuna 4 burçta var, mınalar geliştirip деген. Ошондо мына ар бир сызыкты Tuğrayt da. Artık uğa bayraq Kırmızı koyasın. үйde servant, stenka çok için oşonu kullanıyoruz da. Кыргыз үйдө стенка сервант ордуна ушул кетти. Şunun içineler 20 piyala patat da. Mına sanasın çoğu, buradan kiçinesin, oradan çay içken çay piyaleni salıp koyasın. Муну боз үйдө эмес, квартирада колдонсо да болор экен да муну. Oy biri kvartiraga жақсы. Кухняга басып коюш керек экен да, узунуна. Tündük lüstra, tündük'e vuralatmanda olup. Сыртына. Böyle oturanda görünüp durat. О. İçki sana ol. Bunu oku. Buna sıngadırsak bana ol. 2 etaj болады. Onun ortasından кетет. Бул неден жасалгансыздар? Немелерде бұлар табақтан қойып. Табактан неме экен, а? Немел қойған үсті чойылып не болып кетпес үшін. Ошондо бул дагы түндүктүн ортосуна илинет. Birinci ara tündük. Мына илинет, анан бул ичине. Ortasına ilinет. Bundan болады дағы. Bundan da отырады. Кереге жабылып. Улуq немесін не болып қоямыз. Ешік көрінбей неме отырады бұлда. О. Mına da birden göz münake. Her biri bölük münake. Mına kaçı bir göz. Ар бир көзү 100дөн экен ушунун. Эгер достор кимде ким чындыгында өзү боз үй тигип алектенген болсо, жайлоого же башка жака же мисалы кандайдыр бир фестивалдарга, выставкаларга барам дей турган болсо, мына сиздерге подсказка. Башка айтканда Айгүл эже менен Абдымомун эке сиздерге жардамга бардык боз үйгө керектелүүчү не дейбиз? Жабдыктарды. Бардык боз үйгө керектелүүчү жабдыктардын баарын жасайт экен. Болгондо да арзан баада жасайт экен. Мына ошентип биздин каармандардын кыялдары да үй бүлөлүк бакыт менен байланыштуу болуп, ошол кыялдарга балдары менен бирге жетүүнү көздөп, баары бирдей аракеттенип, башкаларга да өздөрүнүн ынтымактуу нурун чачышууда. Балабызды өзүнүн туулган күнүндө үйлөйбүз деген кыялына да жетишип, биздин каармандар аларга үй бүлө куруудагы, үй бүлөлүк кирешени толтуруудагы эң мыкты үлгү болушууда. Elimiz tınç, elimiz менен кошо арыбыз мына биз да бала чакабыз менен тынч болойлу. Ден соолуңар чың болсун, силердин дагы алганыңар менен тең карып, уулдан урмат, кыздан кызмат көргүлө. Дайыма ушу жакшы тилектерди, дүйнөдөгү тилектерди каалайм. Ынтымак жерде ырыс бар дейт. Ынтымак болсо, ошо кирешелер, ырыскылар кире берет. Оне, аманчылык берсин, тынчылык берсин. Дайым ушу тасыркын ушундай жайылсын, балдардын ден соолугу болсун. Ошолор менен силерде көпчүлүк катарында силер дагы ушу элдин кызматын кылып жүргөн, элдин алкышын алгыла, ден соолук болгула, бала чакалуу болгула, ушу Кыргызстаныбыз тынч болсун, ошондой кошо эли журтубуз тынч болсун. Den soğuk bolsun, kayerde bolmayıp tinç bolaylı. Dayım den soğuk oldu, bактылуу болгула. O men Dayım ушундай жакшылыктарда бектешип жүрөр эле. Мына достор, бүгүн да биз сиздерди ынтымактуу, ырыскылуу, берекелүү үй бүлө менен тааныштырдык. Бул үй бүлө Абдымомун эке менен Айгүл эженин үй бүлөсү. Колонорчулугуңуздар, үй бүлөлүк кирешенди көбөйтүүдөгү ар бир ишиңиздер өркүндөй берсин. Келечек муундарга мындан да жакшы жолду, мындан да жакшы үлгүнү көрсөтүп жүрөңүздөр. Сиздерге каалоорубуз ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө ынтымак болсун.